Бул окуя боюнча ошол замат эле кылмыш иши козголгон. Адам өлтүрүү боюнча 122 чеберене. Бул министрликтин көзөмөлүндө бул кылмыш иши. Сиз барыңар билесиңер, бул бизде 3-октябрда болгон. Ошондон бери иштеп келип мына шектүү кармалды. Биз да коомчулуктан да суранганбыз. Ушундай видеолорун да бергенбиз, сүрөттөрүн бергенбиз, анан фоторабота кылып бердик. Бул ошол жерде көргөн кишилердин болжолу менен 60% ошош деп ошол сүрөттөрүн бергенбиз. Ошонун негизинде анан биздин коопсуз өлкө долбоору иштеп жатат да, ошол жерде бир топ камералар бар. Ошонун негизинде дагы азыр шектүү кармалды. Азыркы маалда тергөө амалдары жүрүп жатат. Азыр баарын далил заттарын алып атабыз. Жана курткаларды каякта кийип жүргөн, кандай болгон, кантип барган, кандай кылган, ошонун баары адвокаттар менен чогуу азыр тийиштүү тергөө амалдарын жүргүзүп атабыз. Ошол жерде алынган боюнча жанакы кепка салынган, көрдүңөр, кыпкызыл бүт кан. Ошол жерде болгон немелер бүт баарын тыкыр карап, болгон окуя жакты бүт баарын карап, азыр бүт кошуналардан да сурап, бүт азыр тергөө амалдары жүрүп жатат азыр. Окуя болгон жерден жанакы өзүнүн калкан кепкасы табылды. Анан бул бутун чечип жаңылак кетти. Жаңылак кескенде кан издери калган, кан болгондо издери менен алып паниктен секирип кеткен да. Ушул издери калган, кан издери буттар арасында бүт бара дал келип атат да. Анын өзүнө айтып бергендери да азыр да көрсөтүп берип атат. Кантип өлтүргөн, кантип чапкан, тигини кантип өлтүргөн, кантип кирген, каяктан чыгып кеткен, каяка барган, андан кийин да ошонун баары далилденип, ошонун баары тасталган немелерди биз көрсөтөбүз азыр. Биз алдын ала бул далилдер да, анан тергөө иш жүрөт, ошонун баарын далилдеп чыгаргандан кийин анда кошумча дагы толук маалыматын беребиз.